Мен президенттик шайлоого катышпайм. Камчыбек Ташиевдин мындай кайрылуусун анын тарапташтары жарыялады. Анда ал алдыдагы президенттик шайлоого талапкерлигин койбой турганын жана Садыр Жапаровду колдой турганын билдирген. Ташиевдин айтымында өлкөнүн туруктуулугу жана элдин ынтымагы баарынан жогору турат. Ассаламу алейкум достор. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Акыркы кездерде Кыргызстанда Кытайларга байланыштуу көптөгөн суроолор жаралып атат. Кытайлардын жумушчуларынын эң баштык кылганы, мыйзам бузганы башкача бир деңгээлде коомчулукта бир резонанс жаратып, коомдун ичинде бир бүлүк салгандай кылып, бир кичинекей нерселерди чоң кылып өгөзүп, ушундай бир окуялар болуп аткандай да. Ооба жанагы арпа жайлоосундагы нарындан балыкты ток менен тогуртуп жүргөндөр, жана чымчыктарды толтура кармап жеп атканы, эшек жеп атканы башкасы эми мыйзам бузган жерлердин бардыгында алар мыйзам чегинде жооп бериш керек. Мыйзамда кандай каралса, кыргыз жарандарына мисалы балык улап, балыкты ток менен көмөтсөң, кандай статьялар, беренелер коюлса, аларга да ошондой коюлуп, чара колдонуш керек. Айып төлөсө айып төлөп, камалса камалып, депортация болсо депортация болуп дегендейчи. Ал жагында кеп жок. Бирок ушул маселелерди чоңойтуп көргөзүп, бийликтер андай кылды, мындай кылды деп көөртүп, жабыртып, тымызын иштеп аткан бир топтор пайда болгондой да интернеттечи. Анан алар WhatsApp группаларда, Telegram группаларда элдин баардык калың катмарына жетип аткандай да. Урматтуу туугандар, биз бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Учурда азыр 4,5 миллиардтан ашык, 4 миллиард 300 миллион же 700 миллион долларлык Кыргызстан, Өзбекстан, анан Кытай темир жолу курулуп атат да. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Kızıma жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Кытайдан чыккан товарлар Кыргызстан аркылуу Өзбекстан, анан ары Иран жана башка деңизге кетип, же болбосо ал жактан товарлар кайра бул жакка келип баягы мурдагы улуу жибек жолу деп болуп келгендей, ошол жердеги бир жол кайрадан жанданган жатат. Бул 30 жылдан бери көтөрүлүп келет. Кыргызстандын ар бир бийлиги ушул долбоорду ишке ашыралы деп аракет жасап келген. Бирок ар кандай себептерден улам алар ишке ашкан эмес. Биринчиден бул чоң каражатты талап кылган, экинчиден ага Орусия ачыктан ачык каршы болуп келген. Ошол маселени көтөргөн бийликтерди кулатып койгондон, өлкөдө бир ар кандай бут тоскондон кайра тарткан эмес. Биз Казакстандан, анан Россиядан көз карандыбыз. Биз дүйнөгө, Европага чабабыз десек дагы, Түркияга барабыз десек дагы, биз ошол өлкөлөрдүн территориясынан өтөбүз. Билесиңер, алар каалаган убакта чек арада ар кандай шылтоолор менен жаап коет. Жүк ташуучу унааларыбыз тизилип, товарларыбыз чирип, көрбөгөн азапты көрүп келебиз да, 30 жылдан беричи. Анан ошондой болбош үчүн дагы бир альтернативдик жол катары бул Өзбекстан аркылуу дүйнөгө чыгуу же бул жагынан Кытай аркылуу чыгуу. Ал үчүн Кыргызстан территориясынан атайын темир жолу өтөт. Муну менен биз Туңгуюктан чыгабыз. Мына ушул долбоор ишке ашып жатат. Ошо ишке ашып жатканга карасантайлык кылган биздин кошуна түндүк жактагы өлкөлөр, ошо Казакстан менен. Эми Казакстанды билбейм, бирок Россия буга аябай каршы болуп келген. Ошолордун орусчул күчтөр буга
ошол окуяларды күчтөндүрүп бир жаңжал чыгарып, анан ушул проектини долбоорду токтотуп коюуга кызыктар болуп жаткандай да. Ошондуктан туугандар, биз келечекке баягы алысты көрө билип, алыска арканды таштап, ошол долбоордун ишке ашып кетиши үчүн жан өрөшүбүз керек. Мекенибиз бирөө, биздин мекенибизден өнүгүш үчүн, келечекте чоң каражаттар түшүүбүз үчүн бул долбоор бизге керек. Майда барат шылтоолор менен баягы ошол чоң долбоордун ишке ашпай калышына биз дагы себепчи болуп калбайлы. Ошол азыр орус бийлиги Украина менен башка өзүнүн маселеси менен аласып жаткан кезде бизде мүмкүнчүлүк пайда болду азыр. Ошол долбоор аркылуу баягы ишке ашырып алганга жана дүйнөгө чыкканга жол ачкангачы. Ошону айтып коеюн дегем. Ошону туура түшүнүп, ушу долбоорду ишке ашып калганча бүгүнкү бийликтерди биз колдоп турушубуз керек. Бүгүнкү бийлик ошол 30 жылдан бери ишке ашпай келген маселени ашырганы жатат. Азыр курулуштар жүрүп атат. Ошол нерсени ишке ашырып алалы, тополоң чыгарып, дагы ар нерселерди кылып, жанагы тышкы душмандардын арам ойлоруна кирген биздин өлкөнүн ичиндеги душмандардын ар кандай арам ойлоруна ээрчип кетпейли. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстаныбыз гүлдөсүн, өссүн, өнүксүн. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайыни, эже карындаштар. Акыркы өлкөбүздө болуп жаткан кырдаал боюнча бир аз ой бөлүшөйүн деп турам, туугандар. Албетте убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Жерлер боюнча бүгүнкү күндө ажообуздун түз айтканы боюнча эми жерлер участок берилбейт, көп кабаттуу үйлөр курулат деген. Анан бул жакта Кытай басып кетти, кытайларга момча жылга арендага берилип атат. Тияк бияк деген мындай жанагындай суу кечпеген бир жомоктор анча-мынча көрүнүп окулуп калат, интернетте жазылып калат. Мындай карасаң, негизинен эле баа бүт эле фейктер. Эптеп элди наразы күчөтүү, элди мындай провокация жасоо дегендей бир мындай жакшы немеде жазышпайт да. Анан бул жерлер боюнча чындап эле айылдагы жерлер, эгерде айылга барып көрсөңөр, айылда тиги тоо таш, жайытка чейин үйлөр курулуп кетти да, участок берилип. Ошол нерсени кыскартып, туугандар, ошону райондук ар бир жерде райондорубуз бар, ошол район центрлер бар. Ошол жерди күчөтүп, көп кабаттуу үйлөрдү куруп, мындайча айтканда, ушундай неме өтөлү, жайыттарыбызды сактайлы, жерди сактап, кийинки келечек муунга сонун өткөрүп берели деген бир жакшы ойлор, жакшы идея. Буну колдошубуз керек, наоборот. Бул мындайча айтканда жакшы иш аракеттер да, туугандар. Буну туура кабыл алышыбыз керек. Анан экинчиси, жерлер берилип атат 49 жылга. Тиги СССР учурунда деле берилбеди беле, анклавдар ошол бойдон калып кетти, андай мындай дегендерге. Бул СССР учурунда биз бир мамлекеттин астында, бир конституциянын ичиндеги кичинекей өлкөлөр болгонбуз. Ошон үчүн бул кийин биз СССР бөлүнгөндөн кийин бизге бир күчтүүрөөк дагы ажоо келбептир, бир келесоо келип Бакаев өз учурунда алган жок. Ошон үчүн бул ызы чуу болуп, акыркы мына точканы жакында эле коюлуп, жер чечилди да, туугандар. Бүгүнкү болуп жаткан бул келишимдер, 49 жылга берилип аткан жерлер, бул мамлекеттин жеке көзөмөлүндө болот. Бул эч кандай мурункуга окшобойт анклавдарга. Ошол эле учурда бул чоң инвестиция, бул налог дегендей. Ошол учурда бул жака эмне курулса, ошонун баары мамлекеттин балансында калат кийин. Бул мындай бул актив, бул байлык буюрса келечектерге, келечегибизге. Анан Кытай басып кетти, анан тияк бияк. Бул жерде эки себеби, чоң мега проекттер курулуп атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Ал жерде көптөгөн специалисттер, ошол жол курган кесипкөй, темир жол, туннель казган кесип, бул Кытай кесипкөйлөр экен. Алар Кытайлар иштеп атышат. Алар эртең бүткөндөн кийин кайра кетишет. Анан чоң мисалы үчүн шаарыбызда тиги мусорду неме кылган заводдо, электр энергия чыгарган мусордон башка чоң иштерде албетте Кытай жарандары иштеп атат. Бирок булар эртең бүткөндөн кийин кетет, туугандар. Бул жерде биринчиден
ошол нерсени улам улам чыгарып элдин нааразычылыгын күчөтүп үчүнчү күчтөрдүн өзүбүздүн эле жанагы 30 жыл эптеп бийликке келип жан баккан келесолордун аракетин көрүп атабыз туугандар. Ошол эле учурда жергиликтүү ошол эле бийликтегилер, губернаторлор, акимдер ошолордун да бир аз тупизм деп коет, тупойлугунан көрүп атабыз да. Ошолор ошол нерсени алдын алып, акимдерге дайындап, же болбосо ушу тийиштүү органдарга дайындап, ошол жерде иштеп жаткан чет элдик ошол жарандарга, рабочийлерге, жумушчуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мондай кылбагыла, мындай ток менен балык кармабагыла, машина менен бул жака чыкпагыла деген иштерди жүргүзүш керек болчу. Тилекке каршы алардын ага акылы жетпейт экен. Сөзсүз бирөө сөгүп, бирөө ага команда бергенде жасайт экен да, алар робот экен да. Анан экинчиден ошол нерсени чагылдырып, ызычы кылып аткан провокаторлорду дагы мындайча айтканда түшүнүш керек. Алар кимдин адамдары, эмне максат менен ошол нерсени жасап атат. Ошого бүгүнкү күндө негизинен биз түшкөн багыт абдан туура. Мамлекетибиз мындайча айтканда бурдагыдай болуп катып, аркага жашап, карыз багып аткан жок. Ар бир чоң карыздын, бул чоң проект үчүн келген нерсе. Бул проект өзүнүн карызын актап, эртең мамлекетибизге да чоң мындайча айтканда пайда алып келет туугандар. Ошого бүгүнкү бараткан багытыбыз туура. Анан сен мынтип бересиң, сен мынтип колдой бересиң, сен мактай бересиң, мен мактап, мен мамлекеттик иште иштебейм, мен жөн эле жеке адвокатмын. Мен жөн гана туура көргөнүмө анализдеп, оюмду айтам. Анан болуптур, бул бийлик болбой калды деп туруп Атамбаевди кайрап келгиле. Атамбаев мындайча айтканда нак эле сатып берген Кыргызстандычы. Бүгүнкү күндө мындай багыт менен Кыргызстандын экономикасын жакшы алып көтөргөнгө аракет кылып атышат. Ошон үчүн туугандар, туура анализдеп, туура эме кылып, ойлонуп, чечим чыгаралы. Колубуздан келишинче колдойлу, анча нерсеге сабыр кылалы, күтөлү туугандар. Бардык нерсе негизи башталышы жакшы, аягы сөзсүз жакшы болот туугандар. Аракет бар, кыймылы бар туугандар. Аягы сөзсүз жакшылык менен бүтөт. Ошого эч качан үмүтүбүздү үзбөй, ишенип колдоп туралы туугандар. Рахмат, бар болуңуздар.